бычактын мезинде турган өрт өчүрүүчүгө ар бир секунд маанилүү. Мына ушул кесипти 20 жылдан бери аркалап келген баш каарманыбыздын эмгек жолу өзүнчө бир тарых. Бул кесип негизинен оор эле кесип, өрттү өчүрүү бул оңой эмес. Анткени биз тилсиз жоо менен кармашабыз да. Адамдар ал жактан качып чыгып атса, биз ошол жакты өчпөй багыт алып киребиз. Биздин эң эле биринчи багыт ошол адамдардын өмүрүн сактап калуу, өрттү өчүрүп калуу да, ошол жарылуучу заттарды өчүрүп калуу, буюмдарды сактап калуу да, ошол имаратты сактап калуу. Тажрыйбага таянып болбойт, анткени ар бир өрт бирине бири окшош эмес. Анткени ал жерде жилой дом болот, ал жерде эл бар, кишилер бар, адам, жарылуучу заттар бар. Анан биз тажрыйбага ишенип, шашпай кыймылдоо же болбосо бир бөлөк чараларга алаксып иш кылуу болбойт да бизде. Ошол өрт болгон жерге барганда бизде биринчи эле очередь ошол жерден маалымат алуу. Эми ошол жайгашкан имаратка жараша биз маалымат алабыз да. Ал жер жилой дом болсо кишилер барбы, болсо канча киши, санын туура так алганга аракет кылабыз. Андан кийин экинчи жарылуучу заттар, анан канча выход бар ичинде, канча терезе бар, ошолордон бери айланып чалгындоо иштерин кылабыз. Ошол өрт болуп аткан моментте бизде бир мүнөт эмес, бизде жадабасы бир 10-15 секундтук убакытты текке кетирбейбиз да. Жалындаган өрттө өмүрү кылычында турган адамды сууруп чыгуу бул чоң эрдик. Ар бир өрт бири-бирине окшобойт. Анын жайылып кетүүсүнөн сактоо дагы өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам жана чечкиндүү кадамдарынын аркасында ишке ашат. Бизге айгай түшөрү менен биз ушундай күжүрмөн кийимдер бар. Күжүрмөн кийимдерди кийип, 1 мүнөттүн ичинде өрт чыккан жерге чыгып кетебиз. Бизде ошо кышкы мезгилде декабрь айында 16 жолу өрт кырсыгы катталган. Эң көп 16 жолу чыкканбыз. Ошол күнү аябай суук болчу. Эртең менен сменге келип эле нөмөт алып тапшыруу учурунда өрт катталып, ошол 24 саат ичинде 16 өрттөр чыкканбыз да. Ошол күнү 16 өрттүн чыккан себеби көбүнчө жилой домдордо болгон, электр сымдарынан, отту аябай катуу жаккандан, норлордон 16 өрттү өчүргөнбүз да. Айттырбай келген өрт кырсыгы арыкчамдыкты, эмоционалдык туруктуулукту, физикалык күжүрмөн даярдыкты талап кылат. Ушул сапаттардын баарын өзүнө камтыган өрт өчүрүүчү куткаруучулар күн түнү тынчтыкты тилеп мекендин кызматында. Бир үй күйүп аттыр. Ошо үйдө балабыз калып калды. 2,5 жаш балабыз калып калды. Куткарып бергиле деп, ошондо ошол баланын байкеси эшиктен кирип, терезеден кирип, айнеке бир топ мындай жерлер жарат алыптыр да, канап, кою түтүндөн баланы таппай калышкан да. Баягы аябай кою түтүн болуп, ошо байкеси аракет кылып, биз келгенче улам кирип чыгып, баягы түтүнгө дем алып алат, кайра эшикке чыгып эс алып, баягы кроватта жаткан жеринен эле барып байкеси издей берген да. Баягы өрттөн элек учурда түтүн каптап атканда баягы кыз томолонуп ошо жан баягы эметти да. Баягы издеди да, мындай эме кылайын деп. Ошол жерден томолонуп, кровать менен шкафтын ортосуна кыпчылып калган экен да. Анан биз барып баланын жансыз денесин тапкандан кийин өтө оор акыбалда болгом да. Анткени ошол учурда жумушка жаңы кирип, жанымдагы бала дагы мурда иштеген тажрыйбалуу бала эле. Ал мага айтты да: "Азизбек, азыр сен элестеткендей баланы көрбөйбүз, анткени ошого даяр бол" деди да. Мени психологически даярдады. Анан
ошо тапканда дагы ошо жанымдагы бала тапты да. Анан көргөзөйүнбү деп баягы мага эме кылды. Анан азыр кичине баягы психологический травма алып калба деди да. Анткени ал жерде баланын жарымы күйүп калган экен. Мээси чыгып, ич агарыны чыгып, уже үстүңкү баягы эмеси ысыкка уже күйүп калган экен да. Анан ошондо жанымдагы айтты, ошо даяр бол деп, жүрү деп көргөзгөн да. Ошондо аябай баары бир болбой эле психологический травма алат экен да адамчы. Азыркы түшкөн дарек боюнча кырсыгы катталды деген дарек боюнча экинчи бөлүккө жардамга барып атабыз.